Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүүсү. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө электр энергиясына болгон тариф саясатын өзгөртүү боюнча сунуш пикирлерди эске алган долбоор бүгүнкү күндө коомдук талкууга коюлуп жатканын жакшы билесиздер. Ал 15-июндан баштап коюлган. Мына биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө тариф саясаты боюнча сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министринин электр энергетикадагы саясат башкарманын баш катчысы Жеңишбеков Өмүрбек мырза. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министринин алдындагы отун энергетика комплексин жөнгө салуу агенттигинин баш катчысы Эгемберди уулу Бектеналуу мырза келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Эми өзүңүздөр билесиздер, ушу 15-июндан баштап ушу электр тариф саясаты боюнча коомдук талкууга коюлду да, 15-июндан баштап. Ошондо эми негизги да ушу электр энергиясына болгон тарифти кайрадан карап чыгуунун бирден бир зарылдыгы эмнеде болуп атат? Ушу боюнча айтсаңыздар. Зарылдыгы өзүңүздөр билгендей, биздин Кыргыз Республикасы суу ресурстарынан бай, андан кийин электр энергиянын көбүнчөсү бул суунун жардамы менен электр выработка болот. Айтып кетсек, мына көрүп атасыздар, артык күндөрү суунун аз агып келгенине байланыштуу баардык биздин энергетикалык объекттерибиздин эскилиги жетип, азыр ушул күнгө чейин кредиттер алынып келген. Чоң объекттерибизди кредит, грант аркылуу модернизация жумуштарын жүргүзүп келгенбиз да. Кредит алгандын убактысы келип, эң пиковый учурлары келип калды 24-25 жылдары. Бул жылына 14,3 миллиард төлөшүбүз керек. Ал дагы коюлган суу агып келатат, аз агып келатат. Бүгүнкү күнгө салыштырсак, былтыркы жылга 3 миллиард куб суу аз. Бүгүнкү күндө 11 миллиардты түзүп атсак, былтыркы жылы ушул эле учурда 14 миллиард чогултканбыз да. Мурдагы жылга салыштырсак 5 миллиардка азыраак. Бул өзү суунун агып келими, бул погодага эч ким кепилдик бербейт. Ошондуктан биз азыркы учурда чоң чараларды көрүп жатабыз. Үзгүлтүксүз электр энергия бергенге жана суу ресурстарын сактап калып, кышка киргенге чейинки иштерден азыр Казак Республикасы менен Өзбек Республикасы менен товар алмашуулар жүрүп атат. Кошумча ТЭЦтен электр энергияны көбүрөөк чыгарышуу керек болот. 2,7 миллиард терегинде электр энергия пландаштырып атабыз ТЭЦтен выработка кылыш үчүн. Ошол негизинде азыркы тарифтер ошол кеткен чыгымдарын жаппайт да. Ошонун негизинен биздик Артек аркылуу бардык азыркы тарифтин долбоору элдик талкууга чыкты. Ушул боюнча сиздин пикириңиз? Бул боюнча азыр эле коллегам айтып кеткендей, бардык жанагы кредит төлөмдөрдүн төлөөсү келип калды. Бишкек жайына болгон нагрузканы көтөргөнүнө байланыштуу кошумча жанагы көмүр алууга туура келип жатат да. Эгерде буга чейин электр энергиясынын выработкасы 2 миллиард болуш керек, по-моему, бир ТЭЦте 1 миллиард болчу. Ошо 1 миллиард болчу, аны дагы биз 1 миллиардка кошумча нагрузка берип, электр энергиясынын выработкасын көбөйтүп жатабыз да. Ошолордун негизинде энергосистемада акча тартыштыгы көбөйгөнүнө байланыштуу биз ошо тарифтик саясатты кайра карап чыгууну ошо туура көрдүк да. Эми буга чейин дагы өзүңүздөр билесиздер, эми коомчулук арасында ушу бүгүнкү күндө ушу токтогул суу сактагычында суунун азайганын улам ушул маселе көтөрүлүп атат деген кептер айтылган. Эми буга чейин дагы тийиштүү адистерди айтып келип атат. Деги эле бүгүнкү күндө ушу токтогул суу сактагычында суунун көлөмү канча, күзгө чейин канча топтолушу мүмкүн? Ушул боюнча айтасыз. Бүгүнкү күнгө карата суунун көлөмү азыркы учурда токтолду 11 миллиардты түздү. Былтыркы жылга салыштырмалуу 3 миллиард, мурдагы жылга салыштырмалуу 5 миллиард кубка аз. Ошол боюнча билесиздер, азыркы расчетторубуз менен, азыр кылып жаткан иш-чараларыбыз менен Казак Республикасы менен товар алмашуу, биз ушул жылы Казак Республикасынан 900 миллион киловатт саат электр энергия алып атабыз. Өзбек Республикасынан 750 миллион. Биз жыл сайын жай мезгилинде аларга кайра электр энергияны беребиз.
Казак Республикасына 300 миллиондон, Өзбек Республикасына 250 миллиондон деп 3 жылга ушундай келишимге келдик да. Бул эмне дегенге жатат? Бул сунун аз келгенде биз казактардан электр энергия алабыз. 9 миллион алганда, соответственно, суу ошого дагы үнөмдөй атабыз да. Үнөмдөп суу токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн кармап атабыз акырында. Кошумча айтып атабыз, ушул камсыз кылыш үчүн кошумча ТЭЦ электр энергиянын выработкасын көбөйтүп атабыз. Мурда 1 миллиард 100 миллион болсо, быйылкы жылы 2 миллиард 2,7 миллиард электр энергияны чыгарабыз деп. А ТЭЦтен электр энергияны чыгарган үчүн, кошумча чыгарыш үчүн бул кошумча көмүр, газ, мазут кетет да, чыгарыш үчүн. Кошумча топливный затратлар кетет. Ошого байланыштуу чоң таңкыстык пайда болуп калат да. Ошол таңкыстыктарды, внешний кредиттерди төлөш үчүн ушул чараларга биз аргасыз барышыбыз керек. Эмне дегенде үзгүлтүксүз электр энергия беришибиз керек элдерге. Эми бирок ушул электр саясатындагы баанын көтөрүү менен бирок ушул маселелерди чече алабызбы? Электр энергиясын көтөрүү менен албетте баардыгы бир замат эле чечилип албайт. Ошон үчүн 25 жылга чейин азыркы жаңы тарифтик саясат 5 жылда жыл сайын аз-аздан көтөрүлө турган каралган. Азыркы учурда кичине болсо дагы энергетикага жакшы болот да. Кичине чыгымдарын жапканга. Эми андан сырткары өзүңүздөр маалым болгондой эле жыл сайын ушу электр энергиясына болгон муктаждык көбөйүп жатат да. Андан сырткары жаңы конуштар дагы бүгүнкү күндө кошулуп, электр энергиясы ошол жака дагы тартылып жаткан учурлар бар. Бирок ошол электр энергиясында электр чубалгылары, жабдуулар эскирип жеткен да. Ушул баа менен дагы ушуларды жаңылоого болобу мүмкүнчүлүк? Бул менен эми баардык көтөрүлгөн акчаны ошол жаңылоого кетет деп айтпайбыз да. Аз-аздан кетиш керек, аз-аздан. Бул тышкы карызга дагы байланган. Бул электр энергиянын акчасын көтөргөндө шабыл энергетиктер чөнтөгүнө салып бая калып деген максат эмес. Бул чара кайра эле биздин республикабызды үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылуу максатында кылып атабыз. Эмне дегенде быйыл Кыргызстандын энергия системасы өзүнүн болгон ресурсу менен жайында мына быйыл кышта айтайын, пик 73 миллион киловатт-саат электр энергия выработка кылды да, потребление кылды. Бул деген эмнени билдирет? Болгон биздин күчүбүздүн баардыгын кылдык, андан ары уже резерв мощности болгон жок да. Ошондуктан жаңы азыркы тарифтердин негизинде биз жаңы генерация, жаңы ГЭСтерди, жаңы электр станциялар салбай атабыз. Өзүбүздүн жабдууларыбызды дагы толук кандуу оңдой албай атабыз. Ошон үчүн биз ушул жолго барышыбыз керек да. Эл дагы туура түшүнүш керек. Бул биздин коопсуздугубузга дагы бирден бир тиешеси бар. Буну өзүнүн перспективасында өсүшүбүз керек да. Бир эле орунда турбашыбыз керек. Биз өсүшүбүз керек, өскөнгө ушул кадам менен акырын барышыбыз керек да. Эл дагы азыркы учурда түшүнүш керек. Билесиздер, электр энергия чыккан жерден элди колдоно турганга жеткире турган технологический кандай процесстер бар? Андай деген тоолордо высоковольтный линияларыбыз өтөт. Аларды эксплуатация кылыш керек. Ошол чараларга кетет да. А сиздерде кандай болуп атат отун энергетика комплексинде ошо жандандыруу ишти багыты боюнча? Ошо биз тарап жактан ошо жаңы орто мөөнөттүк тарифтик саясаттын долбоору иштелип чыкты. 15 июндан тарта Кыргыз Республикасынын Кабинеттер министринин расмий сайтында коомдук талкууга жайгаштырганбыз. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ал 30 күн коомдук талкууда туруш керек. Ошо бүгүнкү күндө ошо ар кандай бизге кайрылуулар болуп жатат. Көбүнчө мындай түшүндүрүү максатында чалып сурап атат да. Ошо 15 ошо июлда коом талкуу бүтсө, биз ошо бардык келип түшкөн сын пикир сунуштарды карап чыгып, долбоорду толугу менен Юстиция министрлигине правовой экспертизага киргизебиз. Андан кийин ошо долбоордун кабыл алуусу сентябрь айына пландаштырылып жатат. Августтун аягы, ошо сентябрдын башына да. Эми долбоордо өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө баягы баасы боюнча долбоордо канча көтөрүлөт жаңы баа боюнча? Ошолор боюнча бир кенен түшүндүрө кетсеңиз. Ал боюнча бүгүнкү күндө калк үчүн бул
700 киловатт саатка чейин колдонгондо 1 киловатт саат үчүн алар 77 тыйындан төлөшөт. Ал эми ошо 700 киловатт сааттан ашканда 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Бүгүнкү күндө ошо долбоор боюнча сунулуп жаткан тарифтер 1 киловатт саат үчүн 1 сом 9,15 тыйынды сунушталып жатат. Ал эми кыш күз мезгилине карата бул 1 ноябрдан тарта 31 мартка чейин 5 ай убакка биз лимитти ошо 700 киловатт сааттан 1000 киловатт саатка чейин ошо жогорулатууну туура көрүп атабыз да. Ошо 1000 киловатт сааттан ашканда 2 сом 52 тыйындан төлөшөт. Бир айтып кетчү нерсе, бул ошо кыш күз мезгилинде лимиттин киргизгенибиз бул бийик тоолуу жана алыскы жашаган региондордо жашаган биздин кардарлар үчүн мындай аларга карабайт да. Алар жайы кышы бою лимитсиз 1 сом 9,15 тыйындан колдонушат электр энергиясын. Ошондо тоолуу райондорго жеңилдиктер барбы? Тоолуу райондорго ошо мындайча айтканда единый тариф коюп берип атабыз. Эч кандай лимити жок. Бирдиктүү тариф менен булар бир баада колдоно алат. Эми андан сырткары дагы эми коомчулук арасында буга чейин дагы айтылып келген да ушул эл арасында сут сатылат деген кептер бар. Деги эле ушу мунун канчалык деңгээлде бир чындыгы бар? Социалдык тариф деппи? Жок, деги эле суунун сатылышы боюнча. Суунун сатылышы боюнча азайтып кетейин. Суу жөндөн жөн эле колхоздо сброс болуп кетти. Негизи суунун күчү менен биз электр энергияны чыгарабыз. Ансыз эч кандай болбойт. Кичине туура эмес маалымат кеткен. Акыркы учурда дагы Казак Республикасынын маалыматтарына тайынып турбайбы? Товар обмен деп эмне дейбиз? Биз 900 миллион алсак, өзүбүздүн ички выработканы 9 миллионго азайтабыз. Азайтканда, соответственно, бул 900 миллион куб суу деп коелу, условно. Биздин токтогул kesibизде калат. Алган электр энергияны биз өзүбүз колдонобуз Кыргызстан. А выработкабызды, өндүрүүсүн ошончо азайтабыз. Анан эмне кылабыз? Жайкы учурда Казак Республикасына 300 миллион электр энергияны чыгарып беребиз, выработка кылып. Параллельно чыгарып атканда суу агып кетет да, электрден чыгарыш үчүн. Ошол кеткен суу мындай эч кандай сатылбайт. Суу жөндөн жөн эле кетпейт. Ошон үчүн бул кичине туура эмес маалымат да. Эми буга чейин дагы ушул апрель айында мына ушул энергетиктер менен президент өзү жолукканда дагы мына ошол жерде ушу электр энергиясында бүгүнкү күндөгү көйгөйлөр туурасында дагы бир сөз козголгон да. Деги эле ушул бүгүнкү күндө биз жогорудан мынакей ушул тариф саясатын биз коюп, биз ошо менен гана эгерде үнөмдү колдонбосо дагы деле коркунучта болушу мүмкүн да. Эми биз эртеңки күнү бааны коюп койгон мезгилде эл ар кандай иштеткени менен дагы деле коркунуч болуп калышы мүмкүн да. Деги эле ушулар боюнча бир кенен түшүндүрүп берсеңиз, биз баягы бааны көтөрүп койсок, ошончо иштетсе кайра деле ушу биз чыга алабызбы ошо кырдаалдан деген сөз болушу мүмкүн да. Туура айтасыз. Азыр биз эмне кылышыбыз керек? 1 киловатт саат электр энергияны чыгарыш үчүн 1,3 бул эми суунун объемуна, көлөмүнө, токтогул сактагычынын көлөмүндө канча көп суу болсо, ошончолук азыраак выделение расход кетет да. 1 киловатт саат электр энергия бул 100 ваттык 10 лампочкабыз да. Эми биз азыр түшүнүшүбүз керек. Светтер күйүп турса, күндүзү деле биз ысырап пайдаланабыз да. Биз эми экономить этип пайдаланышыбыз керек. Если 1 киловатт саат электр энергия жөндөн жөн эле лампочкабыз күйүп турса, 1 куб метр суу жөндөн жөн эле агып кетти деген сөздү билдирет да. Ошондуктан биз элдерге да түшүндүрүшүбүз керек, колдонуучуларыбызга. Бул не только биздин чөнтөгүбүздөгү тыйыныбызды сактап калат. Бул еще Кыргыз Республикасынын суу ресурстарын да үнөмдөйт деген сөз да, маани. Сөзсүз баягы үнөмдү колдонуш керек. Үнөмдү колдонуш керек. Азыр көрүп атасыздар, баардык холодильник, телевизор, пылесостор дагы аз колдоно турган пылесостор бар. Европа өнүккөн мамлекеттерде барсаңыз A3+ деген категория алсаңыздар, наклейкалар турат. Кызыл, жашыл А деп жазылат да. Ошол жылына 212 киловатт, 280 киловатт жей турган холодильниктер. Бир жылда ошондой жей турган. Бул заводдо эсептелип эме баардык биз азыр үнөмдөп пайдаланышыбыз керек. Мисалы элементарный эле ар бир үйүздөгү светтерди өчүрүп,
кайсы чаралар лампочкаларды алмаштырышы керек. Ошол эле баягы лампа накаливание деп коет, 100 ваттык, 150 ваттыкты колдонобуз ар бирибиз. Ошол эле жарыктыкты 10, анан 9 ваттык азыркы жаңы чыккан лампочкалар. Ошондо 10 эсе аз пайдаланат да. Лампа накаливаниянын көбүнчөсү электр энергия бул жылуулук бөлүп чыгарат. Өзүңүздөр деле карайсыздарбы, лампочканы жандырсаңыздар ысык алыстан эле таап уруп турат. Жаңы ледтердикин карасаңыздар кармаганда эле билинет да. Ошон үчүн биз ушул чараларга кылсак элементарный ар бир колдонуучунун колунан келет. Келгенде дагы биз Кыргыз Республикасынын суу ресурстарын үнөмдүп пайдаланабыз деп дагы байланыш керек да. Ар бир киши колдонуучу 50 ватт, 100 ваттан 1 киловаттан бир айда эконом кылса, чөнтөгүбүздө дагы 100 сом, 50 сом эконом болот. И 150 метр куб суу биз айына сактап атабыз бир колдонуучу. Биз ошондой түшүнүшүбүз керек да. Эми ушул боюнча дагы деле ушул азыр жогоруда баягы биз тариф саясатын коюп атпайбызбы? Эми андан сырткары дагы чындыгында көйгөйлүү маселелер көп ушу электр тармагында. Ушул дагы андан сырткары дагы бир кандай бир алдыдагы ушул электр энергиясын баягы жогорулатуу же болбосо үнөмдөө элдерге бир түшүндүрүү иштери тарабынан кандай иштер жүрүп атат? Бүгүнкү күндө биз деген ошо программаларды жүргүзүп жатабыз. Азыркы күндө Дүйнөлүк банк тарап жактан бизге ошо кошумча жанагы консультанттарды жумшап, ошо энергосбережение боюнча иштерди жүргүзүүдө. Өзүңөр билесиңиздер, эгерде жанагы үйдү жылытса, утепление десе, бул электр энергиясын бир топ эле үнөмдөйт да. Андан тышкары жанагы жаңы LED лампа деп коет, ошолорду дагы койсо бул да энергосбережение болуп эсептелинет. Мындай мисал катары айта кетсек, мен өзүм жеке үйдө турам. Бүгүнкү күндө мен деген жанагы үйдүн сыртын жылытып, лампаларды жанагы LED лампаларды койгонуна байланыштуу менде электр энергиясына төлөгөн эсебим бир топ эле азайып калды да, жылга салыштырмалуу. Бул деген мындай аябай эле экономия болуп эсептелинет экен да. Эми ушул жерде дагы сизге суроо бергим келип турат да, ошо электр энергиянын дагы бүгүнкү күндөгү жалпы тартыштыгы боюнча дагы бир маалымат бере кетсеңиз, себеби биз жогоруда айтпадыкпы, баягы электр тариф саясатын жогорулатканда кээ биркилерибиз ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Бүгүнкү күндө канча тартыштыгы бар, ушулар боюнча да айта кетсеңиз. Жакшы суроо бердиңиз. Баардыгы азыр ушул суроону көп берип атат. Мен айтып кеттим башында. Электр энергияны өндүрүү бизде суунун агып келүүнүнө байланыштуу депчи. Суунун агып келүүнүнө байланыштуу жакшы токтолуп сактасаң, жакшы суу агып келип чогулткан учурларда биз жылына 15 миллиардтан көбүрөөк электр энергия чыгарчубуз. Биз баягы МЧСтин берген расчеттор менен быйыл сууну агып келүүнүн 80% деп берип атат да. Андан да аз болуп калышы мүмкүн. И МЧС берген прогнозубузда Нарын дарыясынын тоолорунда жаган кардын жаган эмеси өзү 50, 60, 70%ке болуш керек. Бирок 25% деп берип атышат. Ошого байланыштуу быйыл суунун дагы агымы аз болуп атат, алып келгенде. Өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек. Ошпуш жолуна барсаңыздар, токтолуп сакташындагы суунун эмеси аябай эле аз. Алып келгенин көрсөңүздөр, Нарын дарыясынын агымы. Азыркы биз эсептеп атабыз, ушу товар обмен менен келген электр энергия, ТЭЦ менен чыккан электр энергия менен азыр кичине компенсировать этип атабыз да. Өзү 3 миллиард киловатт электр энергия тартыш. Азыркы күндө 3 миллиард киловатт электр энергия тартыш болуп атат. Мен баягы суроо кеттиңиз, жооп бербей калдым. Энергетика тармагында эмне болуп атат азыр жаңы? Азыр токтоолуу кезинде реконструкция жүрүп жатат. 4 гидроагрегаттан 4-чү гидроагрегат бар, бирөөсү реконструкциядан өтүп жатат да. Токтоолуу кез салгандан баштап мындай чоң модернизация акыркы жылдары эле болуп баштады. Былтыркы мурда жылдары силовой трансформатордон алмаштырганбыз. Эми азыр 4 гидроагрегат алмаштырыш керек, основной оборудование деп эсептелет. Биз Кудай буйруса жыл сайын бир-бирден
4 гидроагрегатын алмаштырып алсак, Токтогул ГЭСинин өмүрүн дагы 35 жылга узартабыз да. Камбар ата 2 деген ГЭСибиз бар. 1 гидроагрегат иштейт. Ошону бизде азыр электрический станция ачык акционерлик коомубуз ушу долбоорлор менен өздөрүнүн каражаттарын издеп, экинчи гидроагрегатын ишке бергенге пландаштырып жатат азыр. Азыр Ат Башыр ГЭСинде былтыр декабрь айында 1 гидроагрегат ишке берилди. Баягы реконструкциянын. Ошондо биздин ошол гидроагрегаттын өмүрүн дагы 35 жылга узарттык деген бар. Эми ал өмүр бою иштей бербейт да. Эми кандай вибрация болот, кандай технологический процессор болот. Ушундай үзгүлтүксүз камсыз кылыш үчүн ушундай чараларды көрүп жатабыз акырында. Азыркы ошо жүрүп жаткан 4-чү гидроагрегат боюнча ал качан бүтүп калышы мүмкүн? Өзү план боюнча жылдын аягына чейин пландаштырганбыз. Азыр пандемия, таможнялар жабылганына байланыштуу кичине энерго оборудованиябыз кичине кармалып калган. Буюрса ушу жылдын аягына чейин ишке бергенге пландаштырып жатабыз да. Эми андан сырткары дагы ошо 21ден 25-жылдарга карата болуп атат эми бул баягы жылуулук энергиясы жана ысык суу менен камсыз кылууга орто мөөнөттө тарифтик саясаты, андан сырткары оңдоп түзөө иштери жана башкалар депчи. Эми дагы бир кандай бир эле баягы электр тариф саясатын эле өзгөчөлүктө келип атабы же башка оңдоп түзөө жана башкалар боюнча дагы иштер жүргүзүлөбү? Бул боюнча мен жооп берип койсом, биз ошол жаңы орто мөөнөттүк тарифтик саясатты иштеп чыгардан биринчи биз энерго системада 25-жылга чейин бир сыйра анализ деп чыктык да. Алардын финансылык каражаттары кандай болот, кандай жумуштарды жасайт деп. Анан алар бизге энергокомпаниялар 25-жылга чейин өздөрүнүн планын беришти. Биз ушул иштерди жүргүзөбүз деп. Биз ошого жанагы берген данныйлар боюнча 25-жылга чейин карасак, тарифтерди өзгөртүүсүз калтырып койсок, алардын акча каражатынын тартыштыгы 19 миллиард сомго чейин жетип калат экен да. Анын эң основной жанагы долг болуп бул кредит төлөө болуп калат экен да. Кредитке ошондо 25-жылы булар 13,2 миллиард сом төлөгөнгө туура келип калат да. Андан кийин биз ошолордун бардыгын эсепке алуу менен ошо жаңы тарифтик саясаттын долбоорун бүгүнкү күндө сунуштап жатабыз. Ал долбоордо бир гана кредитти төлөө эмес, анын ичинде энерго компаниялардын ошо 25-жылга чейин бизнес планы болот. Анын ичинде ремонттоо, модернизациялоо, жаңы куруу, ошолордун бардыгы ошол 25-планга чейин ичинде камтылган. Эми тариф саясаты деп калдык да. Тариф саясаты болгондо эми биз жогоруда айткандай жөнүн жарандарыбыз дагы мынакей карап ошол көтөрүлөт. Бул жерде коммерциялык дагы бар эмеспи? Аларга кандай болот? Коммерциялык жоготуулары бар. Эми билесиздер, 10 жыл мурдага салыштырсак, 2010-жылдары жоготуулар 20%дан ашык болчу да. Бүгүнкү күндө 12-7%га түштү. Чоң жумуш аткарылды. Бул бөлүштүрүү компанияларынын кызматкерлери тарабынан көп акырын линияларды дагы жаңылап, трансформаторлорун алмаштырып, ошол чаралардын негизинде азыр күнгө түштү да. Эми акырын сеттердин бар жогун бир заматта алмаштыра албайбыз, конечно. Постепенно жыл сайын эски жилиги жеткен опораларыбыз бар жыгач, өзүңүздөр билесиздер. Ошону акырындан бул өтө чоң капиталдык вложениялар керек да. Ошон үчүн биз акырындан алмаштырабыз. И жоготууларды ылдыйлатуу боюнча дагы компаниялардын бардыгы катуу иштеп жатышат. Рахмат сиздерге, алтынды убактыңыздарды бөлүп, мына ушул электр энергиясына болгон тариф саясаты боюнча маалымат бергениңиз үчүн сиздерге ырахмат билдиребиз. Эми ушу көрсөтүүбүздүн соңунда сиздерге кыскача эркин микрофон беребиз. Кайрылууңуздар болсо жолдо болсоңуздар болот. Не дейт элем, биринчиден Кыргыз Республикасынын суу ресурстарын сактоо үчүн, чөнтөгүбүздөгү акчаны да үнөмдөш үчүн биз азыр үнөмдүү пайдаланышыбыз керек да. Буга чейин айтып кеттим, 1 киловатт электр энергияны чыгарыш үчүн 1 метр куб суу кетет. Ошондо биз ойлошубуз керек, үйүбүздө экономия жасап атканда лампочкаларыбызды кичине көп эле акча каражат кетпейт. Ошол энергияны үнөмдөө боюнча ар бир абоненттерибиз, биздин элибиз кайдыгер карабай,
ошону иш-чараларды аткарып, ар бир үй бүлө 100 киловаттан айына экономдосо 1 жылда ар бир үй бүлө 1000 киловаттан үнөмдөйт экен да, киловатт саат электр энергия. Бул не дегенибиз 1000 метр куб суу үнөмдөйт деген сөз. Ошон үчүн биз айтып кетет элем, баардыгыбыз тарамжалдуу байланбай экономдоо жолун өтөйлүк. Рахмат. Бүгүнкү күндө ошо биз сунуштап жаткан жаңы орто мөөнөттүк тарифтик саясат бул бүгүнкү күндө долбоор але бекитиле элек. 15 июлга чейин коомдук талкууда болот. Эгерде ошо өзүңөрдүн сын пикириңер же сунуштарыңар болсо, ошо Кыргыз Республикасынын Кабинеттер министрлигинин расмий сайтында ошол жерде телефон номерлор көрсөтүлгөн, электрондук даректер көрсөтүлгөн. Сиз ошолор боюнча өзүңөрдүн сын пикир сунуштарыңыздарды жиберсеңиздер болот. Ошо биз ойлойбуз, ошо бүгүнкү күндө ошо акыбалды мындай туура кабыл алат болуш керек деп. Рахмат дагы жолу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз электр энергиясына болгон тариф саясаты боюнча талкуу жүргүздүк. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде билимдик болсун. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта болуңуздар.